Kүйөөм менен ажырашып кеткениме 2 жыл 4 ай болду. Талак бербей койду. Мен өлгөндө түшөт деп турмушка чыга албайм беми дейт. Жок, ажырашып кантип ажырашкансыз? Эгер сотко барып ажырашып, ал кол коюп ажыраштым десе, бул талак эсеп болот. Аны такташ керек. Ажырашып кеткенде кантип ажырашкансыңар? Балким ошол талакка өтүшү мүмкүн. Чапталган кирпиктен дарат өтпөйт. Кирпик чаптап алса, дарат өтпөйт. Аны сыйырып, анан дарат алыш керек болот. Якутияда эркектерден аялдары, кыздары да кем калбай темеки чегишет. Кыргыздын кыздары да алардан кем калбай баратышат. Ошолорго акылын саат айтып койсоңузчу дейт. Бул ден соолугу начар болгон оорукчан балдарды төрөгөнгө даярданып атат. Ошентип көрөбөз, эртең көрөт ошону. Темеки чеккен аялдан жакшы балдар төрөлбөй калат. Ден соолугу начар болот. Эртең ошол апасы бага турган мунжу балдар, башка балдар ошондон пайда болот да. Өчөшүп чеккен ал жакшы эмес. Ал биздин адат эмес. Аларда дин жок, аларда башка жок. Алардын кылган ишине биз карап мындай бир боорачу менен мамиле кылышыбыз керек. Пайгамбар түш көрүш үчүн эмне кылыш керек дейт. Пайгамбар түш көрүш үчүн пайгамбар жакшы көрүш керек. Мен пайгамбар түш көрдүңүзбү? Мен түш көргөн жокмун пайгамбар алейхиссаламды. Бирок мен аябай үмүт кылам түш көргөндү. Мен балким көп кызмат кыла албайтам деп ойлойм пайгамбар түш көргөнгө. 2 балам бар, 3-чү балам боюмда болгонун билбей күчтүү дары, укол, наркоз алып дарыланып, анан билип калдым. Боюмда болуп калганы врачтардын үй бүлөмдүн сөзү менен боюмдан алдырттым. Эми күнөөгө калдымбы? Эгерде ошо боюнда болуп калган бала оорукчан болуп, инвалид болуп төрөлүп, ата-энеге бир проблема жарата турган болсо, тезирээк алдыргандын аракетинде көрүш керек, эгер дарыгерлер ошого осуят берген болсо. Буга Саудиянын алымдар кеңеш фатва чыгарган, кээде бала оорукчан болуп калып, төрөлгөндө бат инвалид болуп калса, анда эртерээк алдырыш керек. Мүмкүн болушунча жан киргенге чейин алдырган жакшыраак болот. Анан кээде баланы боюнда болуп калганда алдырбаса, эне ооруп кала турган болсо, анда тирүү турган эненин ден соолугу баланын ден соолугуна караганда жогору коюлат да. Бала кандай болбосун, энеге зыян келе турган болсо, анда бойдон алдырганга туура келет. Эненин ден соолугу биринчи орунда турат. Сапарда жүргөн үй бүлөлөр күйөөсү Россияда аялы Кыргызстан 7-8 ай көрүшпөсө нике кыйдырыш керекпи? Нике андан бузулбайт. 6 ай болсо бузулуп калат деген сөз таптакыр туура эмес. 100 жыл деле болсо бузулбайт. Түшүнүктүүбү? Канча алыс жүрсө деле нике бузулуп калбайт, бузулат деген сөз жок. Үйдөн элек балага турмушка чыкса кандай болот? 1 жылдан бери күтүп жүрөт, рахмат дейт. Бул турмушка чыккан, ажырашкан кыз үйлөнө элек балага турмушка чыксам болобу дейт. Болот албетте. Пайгамбар алейхиссалам үйлөнгөн эмес, 25-inde мурда 2 жолу турмушка чыгып, 2 турмушунан тең 2ден 4 баласы бар, 40ка чыккан 15 жаш чоң Хадича небезге үйлөнгөн. Шарият аны кабыл кыла берет. Бирок үйдө апаң матан кабыл кылбайт. Өмүр бою сен айтып андай мындай, сен алдап тийип алгансың, сени кыйнай берет. Ошон үчүн карап өзүңө теңин тапкан жакшыраак болот. Сен билбей турмушка чыгып аласың, анан барсаң кайненең кабыл кылбайт, сен окуткансың, чокуткансың деп жөн жүрсөң деле айта берет. Ошого тең кара. Бирок шарият боюнча боло берет. Шарият боюнча боло берет. Күйөөсү маса абалында телефондон айткан талак өтөбү же кандай? Көбүнчө мастардыгы түшпөйт деле. Көбүнчө мастыгы түшпөйт деле. Мас эми мастан шайтан коркот дейт. 2 балам бар, акыйка кылган эмеспиз. Азыркы учурда балдарыма атап акыйка кылдырсам боло берет. Эгерде 2 уулуңуз болсо 4 кой союш керек болот. 4төнү бир учурда союш шарт эмес. Ошо мал менен 1 жылда бир 2ден 1ден союп олтуруп 4төнү бүтүрүп койсоңуз болот. Сөөктөрү майдалаш бүтүн кылыш шарт эмес. Жөн эле союп өзүңөр жей бересиңер, же коңшугудан чакырып жесиңер дагы жарай берет. Кадимкидей эле майрамдык маанай боло берет. Нике окуткан бирок жашабайт, ушул туура эмес. Ошон үчүн биз Skype'ни нике кылганга каршы болобуз. Анткени ал жашабай коюшу мүмкүн да. Көрдүңөрбү? Колунан жетелеп кете турган болсо нике кыйып беребиз. Болбосо сүйлөшүп отуруп жакпай калат да, анан кетип калат. Ошо менен жоопкерчилик жок, адамдардын тагдыры жаман болуп калат. Ал жашаш керек нике кыйгандан кийин. Эгерде жашабай турган болсо, жашай турган убакытта нике кыйыш керек. Анан нике кыйып коюп сүйлөшүп рахат ала берем десе, ал жакшы эмес. Сотто кен иши бар экен, бир тууганыбыздын. Ага дуа кылабыз иншалла. Мен бир алтын крест сепишка таап алдым, 1 ай болду, эсин таппадым, сатып жетим жесирге берсем болобу дейт.
Негизи жанагы крест тагылган сепичкалар, урматтуу бир тууганым, бул ширк. Бул ширк деген сөз. Мусулманчылыкка туура келбейт. Аны сатканда башка бир ал ошого пайдаланат. Ошон үчүн эгерде эсин таппай калган болсоңуз, анда ошону эмне кылыш керек? Жанагыны кресттен башка бир формага өткөзгөнгө аракет кылган жакшы. Эрити башка бир нерсе кылып, анан садакасын берсеңиз жакшы болот, мисалы үчүн. Ошондой жакшы. Мисалы тиш салдырганда бирөө муктаж болсо, ошого тиш салдырыш керек болсо, ошону эритип салдырганга жардам берсе жакшы болот. Же эритип туруп куйманын акчасын садака кылып жиберсе жакшы болот иншалла.